Бул күнү Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймактык башкармалыгындагы Гүлбар Төлөйкөн айылындагы жашоочуларга өзгөчө майрам. Анткени аймакта 200-гө чукул кожолук жашаса да бир да спорт аянтча жок болгон. Кече жалпы аянты 800 метр квадрат тейлеген жаңы футбол аянтча ачылды. Анда 14 жаштан 60 жашка чейинки айыл тургундары 2 бөлүктөн турган жаш өзгөчөлүккө бөлүнүп ойын курду. Азыркы күндө көрүп атасыңар, балдарыбыз бүт эле шаарга компьютерге барышып, шаарда футбол ойногон барышат эле. Эми мына өзүбүздүн жерде айылыбызда чоң майрам болуп футбол аянтчасы ачылды. Буга демөөрчү болуп биздин ушу айылдын тургуну Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Мамадрасуловичтин демилгеси менен болуп атат. Бул аябай жакшы болду. Азыр мына өзүңөр көрүп атасыңар, 8-9-10 класстын балдарынан баштап 60 жашка чейинки кишилерибиз, аксакалдарыбыз футбол ойноп атышат. 14 жаштан 40 жашка чейинки жаштар майдан талаасында кез келди. Ал эми 40 жаштан 60 жашка чейинки жашоочулардын арасында кечи футбол беттеши кызыктуу өтөп, сүрөөндөр да көп болду. Жалпысынан 20 команда Гүлбар Төлөйкөн айылындагы биринчиликке ат салышты. Футбол аянтчага жерди айыл тургуну Жаңыбай Казаков өз үлүшүнөн бөлүп берген. Ал эми каржы жагынан Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев көмөк көрсөткөн. Ал эми жергиликтүү тургундар да кол кабыш кылып, кара жумушка өздөрү тартылган. Айылда акыркы убакта балдар бизде негизде Кыргызстанда ушун кичи футбол аянтчылар курулуп кызыгуу пайда болуп атпадыбы? Анан биздин айылдагы балдар көбүнчө шаарга барып, анан башка жерлерге барып ойной баштаганда анан талап болуп сураныш келди эле ушу айылга да куруп берсек. Анан чогуу сүйлөшүп, ушул жерден как раз аксакалдар менен сүйлөшүп, бул жер өзү бир өзү айылдагы бир аксакалдын жери болчу. Ал өзү жерин өткөрүп берип, анан мечитте бала бакчадан баштаганбыз. Кийин бул жерге ошол быйыл сүйлөшүп футбол аянтчасын курдук. 800 метр квадрат жалпы ошого. Жок элдер өздөрү да жумуштарын ашар менен кылып, анан биз ала турган нерсесин алып бердик. Чогуу айыл биргеликте ушуну кылып, анан бүгүн айт майрамына баары чогулат, шаарда иштегендер келет, ошол күнү ачылышын кылайлы деп бүгүн ушу турнир өткөзөбүз. Гүлбар Төлөйкөн айылындагы жашоочулар биринчи жолу уюштурулган турнирде кызыгуу менен ойноп, өзгөчө спорт аянтчанын курулушун жаштар кубаттады. Бизге бул жаштар үчүн аябай жакшы иш-чара болууда, жашаан болууда. Анткени биздин жаштарыбыз ошо бүгүнкү күндө ушундай спорт залга муктаж эле да. Буга чейин биздин ушул депутатыбыз биздин жалпы эл үчүн тиги жакта көрүп турасыздар, атайын жаш балдар үчүн бала бакча ачкан эле. Эми кийинки демилгеси бул ушул мини футзал ачылууда. Бул биздин жаштар үчүн тең күч кубат, ошо ден соолугун чыңдоо борбору катары. Айыл биринчилиги боюнча турнирдин жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлык берилди. Жашоочулар спорт аянтчанын ачылуусу менен жаштар спортко тартылып, адепсиз жоруктардан алыс болот деп үмүттөнүшөт. Келечекте Кыргызстандан мыкты футболчулар дал ушул айылдагы чакан аянтчадан да чыгаар деп ниет кылууда. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.